Саламатсызбы. Бүгүнкү сабактын темасы модельдештирүү жана формалдаштыруу. Айтып коелучу, модель дегенде уктуңар беле? Модельди кайсыл учурларда колдонобуз? Модельдерди биз кандай учурларда колдонобуз? Эгерде бизди курчаган айлана чөйрөнү изилдегенде кээ бир объекттерди же болбосо процесстерди биз көрө албайбыз. Ошондой учурларда биз ошол объекттин же процесстин ордуна биз модельдерди колдонуп көрөбүз. Мисалы, баардыгыңар тең мектептен көргөнсүңөр, глобусту туурабы? Глобус бул биздин жер жүзүнүн модели. Ошондуктан биз мисалы биз карап аткан объектибиз өтө чоң болуп, аны изилдөөгө мүмкүн болбогондо, биз анын кичирейтип моделин көрсөк болот. Же болбосо, мисалы, моделибиз өтө эле кичинекей болуп, аны көрүүгө мүмкүн эмес болгондо, биз ал объекттин моделин чоңураак кылып туруп, изилдөөгө мүмкүн кылып туруп иштесек, карасак болот. Абдан тез болгон процесстерди, мисалы, мынакей могу жерде мотордун ичинде болгон процесс өтө бак жүрөт. Ошону кандай болуп жүрөт экенин көрүү үчүн моделин жасап туруп, ал процессти жайлатып, анан көрсөк болот, кандай процесс жүрүп атат. Же болбосо, мисалы, модель биздин процессибиз өтө жай болсо, мисалы, жер кыртышынын өзгөрүүсү миллиондогон жылдарда өзгөрөт. Биз аны күткөндө бизге жашообуз чектелген, ошон үчүн биз көрө албайбыз. Ошондуктан биз бул процессти ылдамдатып туруп, анан көрсөк болот, ылдам кандай өзгөрүүлөр болгон. Биз изилдеп аткан процесс айлана чөйрөгү коркунучтуу болсо, мисалы, мынакей мондай ядролук жарылуу, же болбосо айланада чөйрөдө болгон кандай кубулуштар, мисалы, сел жүрөт, же болбосо вулкандын жарылышы, ушундай коркунучтуу болгон процесстердин моделин тургузуп туруп, кандай өзгөрүүлөр болот экенин көрүүгө, модель аркылуу көрүүгө болот. Же болбосо мындай чоң объектилерди тургузууда кымбат болгондо, биз анын кичинекей моделин тургузуп туруп, анан көрсөк болот, ыңгайлуу бекен же кандай болот экенин, ошону көрүп туруп, андан кийин гана эгерде баардык жактан жага турган болсо, эффективдүү, экономдуу боло турган болсо, ошондон кийин гана биз реалдуу объектти курууга өтөбүз. Модель деп эмнени айтабыз? Биз карап аткан модельди, объектти, процессти же кубулуштун маанилүү өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн объектти модель деп айтабыз. Ошол модель деген сөздөн модельдештирүү деген процесс чыгат. Бул эмне дейт? Бул модельдерди тургузууда жана аны изилдөө үчүн каралган методду модельдештирүү дейт. Модельдин кандай түрлөрү болот? Бул биринчиден табигый модель. Бул биз көргөн объекттин баардыгы тең табигый модель дейт. Кол менен, мындайча айтканда, кол менен жасала турган модель. Мисалы, глобус, атомдун модели жана чоң имараттарды курардын астында биз макет жасайбыз. Ошону айтсак болот. Музейге барганда биз мисалы кээ бир жаныбарлардын муляжын көрөбүз. Аны дагы модель деп айтабыз. Дагы модельдин бир түрү бул маалыматтык модель дейт. Муну биз ооз-эки баяндап берсек, же болбосо бир процессти формула аркылуу берсек, же болбосо мисалы схема түрүндө, же болбосо чийме түрүндө берсек, бул информациялык маалыматтык модель деп айтабыз. Бул мындайча айтканда маалыматтык модель бул атайын код тилдери менен берилген
бериле турган изилденген объекттин сүрөттөлүшү. Код деп эмнени айта алабыз? Биз ооз-эки баяндоону тил аркылуу бере алабыз, формула аркылуу, же болбосо схема аркылуу берилсе. Реалдуу маалыматты объект модельди түзүүдө кандай этаптар болот? Эң биринчиден биз реалдуу объектти карайбыз. Анан ошол реалдуу объектти кандай модельди тургузушубуз керек? Ошол шарттарын изилдейбиз. Андан кийин биз объекттин олуттуу өзгөчөлүктөрүн карайбыз. Кандай өзгөчөлүктөрү бар экен? Андан кийин биз формалдаштырууга киребиз. Формалдаштыруу дегенде бул жалпылуу киргизип, андан кийин гана биз маалыматтык модельди тургузабыз. Мисалы, мынакей жалпы адамзаттын ичинен студент деген модельди чыгарышыбыз керек. Студент деп кандай маалыматтык модельдерди эмес? Мынакей биз шарт коюп атабыз. Мынакей реалдуу объект бул жалпы адамдар. Маселенин шарты студент дегенде объекттин олуттуу өзгөчөлүктөрү. Айтып коюңуздарчы, студент дегенде кандай өзгөчөлүктөрү бар? Студент деп кандай адамды айтабыз? Эми студент деп биз кандай адамды айтабыз? Эң биринчиден бул көп учурларда студент бул 17 жаштан 25 жаштагы курактагы адам, туурабы? Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Мектепти бүткөн, туурабы? Аттестатка ээ болгон адамды биз студент дейбиз. Мынакей ошону формалдаштырып, жалпылап кандай деп айтсак болот? Эми мына математикалык маалыматтык модельди тургузуп атабыз. Студент деп жашы 17ден 25ке чейинки адам мектепти толук бүткөн, аттестатка ээ болгон адамды биз анан университетке тапшырып, студенттик билетке ээ болгон адамды биз студент деп айтабыз. Ошол эле адамга мисалы башка шартты коелук. Кандай шартты коелук? Мисалы бизге жумушчу керек. Жумушчу дегенде мисалы мен үйдү курууга керектүү адамды издеп атам. Кандай неме өзгөчөлүктөрдү карайбыз? Эң биринчиден биз карайбыз. Үйдү курууга кандай кесипке ээ болуш керек? Биринчиден үйдү курганда эмнени билиш керек? Бул фундамент койгонду билиш керек. Кирпичтерди койгонду билиш керек. Үстүн чатырын жапканды билиш керек. Ошону билген адамды эметебиз. Эми женде көп учурларда кимди алабыз? Эркек баланы алабызбы же кыз баланы алабыз? Эркекти алабыз, туурабы? Мынакей формалдаштырып атабыз. Эркек куруу иштерин билген, жакшы ошол билип жакшы өздөштүргөн адамды биз куруу иштерине ала алабыз. Ошондо маалыматтык модель. Үйдү курууга кандай адамды алабыз? Эркек бала, жаш немесин да карайбыз, туурабы? Мисалы биз өтө жаш баланы албайбыз, өтө улгайып калган да адамды албайбыз. Жашы бир 20дан 45ке чейинки тамды курууну билген, мурун куруп келген, башка тамдарды курган адамды биз там курууга алабыз деген ушундай модельди коюп туруп, анан ошого жараша биз ушундай адамды издейбиз.
Маалыматтык модельдин мисалы мынакей. Биз силерге тапшырма берген. Марат адабият сабагынан Манас эпосунан Манастын төрөлгөнүн жөнүндөгү жаттап келиш керек. Ал 55 саптан турат дейбиз. Анан Марат биринчи сабын 5 секундада жаттаса, андан ар бир кийинки сапты мурунку сапка караганда 2 секундага көбүрөөк убакытта жаттаса, бул тапшырманы Марат канча убакытта аткарат дейт. Биз эмнени модельдештиребиз? Модельдештирүүнүн объектиси бул Мараттын эске тутуу процесси. Манас эпосун канча убакытта жаттап бүтөт дейбиз. Мынакей, модельдештирүүнүн максаты убактысын табышыбыз керек. Убактысын эсептөө үчүн биз арифметикалык прогрессиянын суммасы деген формула аркылуу биз убакытты табабыз. Мынакей ушул формулага баштапкы бизге берилген маалыматтарды сактап туруп, убакытты табууга мүмкүн болот. Маалыматтык моделдин классификациясы. Предметтик чөйрө боюнча классификация кылсак болот. Мисалы, физикага тиешелүү, экономикага тиешелүү, экологияга, социологияга, филологияга тиешелүү. Убакытка карата динамикалык жана статикалык. Динамикалык дегенде, эгерде өзгөрүүлөр пайда болсо, бул динамикалык дейт. Эгерде эч качан өзгөрбөйт десе, бул статикалык модель деп айтабыз. Көрсөтүү формасы боюнча белги түрүндө, үлгү түрүндө, анан аралаш түрүндөгү маалыматтык модельдер болот. Үлгү түрүндөгү көрүнө турат. Мисалы, мынакей могул сүрөт, бул үлгү түрүндөгү модель. Бул дагы үлгү түрүндө. Бул дагы үлгү түрүндөгү модельдер. Сүрөт түрүндө берилген. Аралаш модели. Аралаш модели женде эгерде схема түрүндө, женде сүрөт дагы, жазуулар да бар болсо, буну аралаш модель деп айтабыз. Белги түрүндөгү. Белги түрүндө бул эгерде сөз менен, тамгалар менен берилсе же башка белгилер менен. Мынакей, мисалы, интернет жөнүндөгү кичинекей текст болсо, бул белги түрүндө берилет. Эгерде программалоо тилинде программа берилсе, бул дагы белги түрүндө берилген. Формула, бул дагы белги түрүндө берилген модель. Белги түрүндөгү модельдер табигый же болбосо формалдуу тилдерди колдонуп түзүлөт. Мисалы, кандай модельдер болушу мүмкүн? Ооз-эки баяндоо. Биз мисалы бир нерсени айтып берсек, математикалык модель жана компьютердик модель деп биз классификация жүргүзсөк болот. Ооз-эки баяндоо моделге эмнелер кирет? Окуу китептери. Окуу китептерге кандай кирет? Мисалы, тарыхый окуялар, географиялык объекттер, же болбосо математика боюнча китеп, тил боюнча, ар кайсындай тилдер боюнча китептер кирет. Көркөм адабият, женде роман, тамсил, эпос, дагы жана башка көркөм адабиятта берилген китептер, же болбосо биз уга турган ооз-эки берилген эмгектери. Математикалык модель. Математикалык модель деп, эгерде биз математикалык түшүнүктөрдү жана формулаларды колдонуп маалыматтык модельди берсек, буну математикалык модель деп айтабыз. Мисалы, мынакей, могул модель түз сызыктуу бир калыпта ылдамдалган кыймылды беребиз. Мынакей, көрдүңөрбү? X ылдамдык, убакыт, анан ылдамдануу менен берилген формула. Логикалык модель берилсе, мынакей, лампочканы включательдерди күйгүзүү аркылуу
биз лампочканы кантип түзүп алабыз? Ошону берилсе, мынакей могу ылдый жагында ушул формула менен берилсе, бул логикалык модель деп аталат. Компьютердик модель деп эмнени айтабыз? Бул компьютердик математикалык моделдерди эмне дейт? Бул программанын жардамы менен кээ бир математикалык эсептөөлөрдү чыгарууга мүмкүн болсо, аны компьютердик математикалык модель деп атайбыз. Мисал келтирейин азыр. Физика сабагында бардыгыңар тең неме аралыкты эсептөө неме карагансыздар. Biraz tutturmuşlar. Flash'tagi ma'lumotlar o'qilmay qolganda o'sha uchun ko'rinmaydi. Hada ulantiring. Имитациялуу модельдер аркылуу биз ар кандай массалык тейлөө системаларынын жүрүшү кандай кокустук түрүндө болот. Мисалы, силер билетти сатуу кассага барсаңар, силер билесиңерби, ушул мисалы киного баратасыңар. Анан келатасыңар, анан ойлоп атасыңар, мен моунчанчы рядка, могу местого отурам деп келатасыңар. Ошол жерге силер билетти ала аласыңарбы? Толук ушул жерде отурам деп айта аласыңарбы? Билет бар болуп калышы мүмкүн, же болбосо жок болуп калышы мүмкүн. Сода ишканасы бул магазиндер. Магазинге барганда силер ылдам кассадан силерди бат тейлейби же жай тейлейби, аны да билбейсиңер. Тез жардамга чалсаңыздар, тез жардам ылдам келет же күтөсүңөрбү, аны да билбейсиңер. Транспорттук агымдарды башкаруу, мисалы, жолго чыгып бир жака барам десеңер, жолдо пробка болот же болбойт, аны дагы силер алдын ала айта албайсыңар. Мына ушундай немени имитациялоо модельдери деп айтат. Дагы бир маалыматтык модельдин түрү бул графикалык модельдер. Биз кандай түрдө болсок, чийме түрүндө, график түрүндө, диаграмма түрүндө, схема түрүндө, схемалар граф түрүндө берилет, же болбосо карта түрүндө берилсе болот. Мисалы, көрөлүк, физикадагы схема бул графикалык маалыматтык модель. Тарыхтын схемалары бул дагы маалыматтык модель деп айтылат. Биологиядагы схемаларды, мисалы, биологиядан генотипти түшүндүрүүдө ушул схеманы пайдаланат. Географиялык карталар дагы бул дагы маалыматтык модель. Анткени бул биздин жер жүзүн графикалык түрдө берилет. Деталдардын чиймелери, мисалы, бир детальды жасагандан мурда анын схемасын чийип туруп, ар бир бөлүк детальдын размерлери кандай болот экенин чийип туруп, андан кийин чоң көптөгөн түрдө жасай турган болсо, ушундай кылып туруп берилет. Эгерде кыймылды белгилей турган болсо, мисалы, мынакей бул бала бир убакыт ылдамдык менен
жылып баратат дедик. Андан кийин токтоду. Токтогондон кийин кайра такай ылдамдык менен басып атат. Андан кийин кайра артка жөнөдү дейли. Андан кийин артка жөнөгөндөн кийин кайра токтоп баратат. Кайра ылдамдык менен чуркай баштады. Жай эме баштады, кыймылдай баштады. Андан кийин кайра өзүнүн чыккан жагына кайра чуркап кетти деген. Мынакей ушунда ушул баланын басканын биз ушундай график менен баяндаганга мүмкүн болот. Диаграмманы берсек, буну дагы графикалык маалыматтык модель деп айтсак болот. Анткени таблицанын ичиндеги маалыматты графтар бул эгерде биз маршрутту белгилей турган болсок, же болбосо башка нерселерди белгилей турган болсок, ушундай граф менен белгилесек болот. Графтар чокулары бар, жаактары бар. Анан графты жөнөкөй граф десек болот, жана ориентациясы бар, багыты бар граф деп белгилесек болот. Жолдун узундугун билдире турган графты немесек болот. Чынжырча. Чынжырча деген бул эгерде графтын баардык чокулары бири-бири менен байланышта болсо, муну чынжырча же болбосо цепь деп коет. Цикл бул эгерде баштапкы биздин жолубуз баштапкы пункттан барып, кайра эле ошол жерден аяктаса, муну цикл деп айтабыз. Тармак. Эгерде циклы бар графты биз тармак деп айтабыз. Анан дагы бир графтын түрү бул эгерде цикл жок болсо, башынан баштап, ошондон ылдый кете берсе, буну бак деп айтабыз. Мисалы, биз белгилеп кеткен биздин генеалогиялык багыбыз бул дагы граф деп айтсак болот. Анткени биз ата тегибизди билүү үчүн ушундай генеалогиялык бакты түзсөк болот. Маалыматтык модельди таблица түрүндө дагы көрсөтүүгө болот. Анткени таблицадагы көрсөтүлгөн маалымат жыйнактуу болот. Мисалы, эгерде биз мындай айтсак, Кыргызстандын региондору деп туруп, анан ар бир региону жөнүндө кичине кыскача баяндасак, ал жөнөкөй эле ооз эки билдирилген маалымат болот. Эгерде ошол маалыматты биз ушундай таблицага көрсөтсөк, анда бул жыйнактуу болот. Анткени бул жерде керектүү маалыматтын баардыгы тең белгиленген. Мисалы, мынакей биз региондун атын билдирип атабыз, анан анын керектүү маалыматтарды жазсак болот. Берилген объектилерди, региондордун аты, анан ал объектке ар бир берилген маалымат объекттин касиеттери деп белгиленсе болот. Таблицанын объектилери бир гана тараптуу эмес, эки жакта тараптуу болот. Бул объект, экинчи объект. Анан касиеттери эки объекттин кесилишинде берилет. Мисалы, мынакей Баранов Владимир деген, онунда 6 жолу сабакты калтырыптыр деп, 6 сабакты калтырыптыр дегенди белгиленген, касиеттери ушул менен. Аралыкты билдирсек, бул дагы мынакей көрдүңөрбү, объекти менен, анан анын касиеттери. Таблицада көп учурларда сапаттуу касиеттери белгилеп, анан объекттердин ортосунда байланышы бар же жок болгондугу биз ушул таблица ичинде көрүүгө болот. Бүгүнкү сабакта биз силер менен маалыматты кантип объектилерге кантип модельдерди тургузуу, анан объектилерди тургузуу үчүн, модельдерди тургузуу үчүн биз